Бүгүн өлкө тарыхындагы эң масштабдуу долбоор мамлекеттик ипотекалык компания курган үйлөрдүн алгачкыларын тапшыруу аземи болуп жатат. Иш-чарага президент Садыр Жапаров катышууда. Бишкектеги Скрябин 45А дарегиндеги жайгашкан көп кабаттуу батирден 549 жаран көптөн күткөн үйлөрүнүн ачкычтарын алышат. Президент өз сөзүндө бул иш-чаранын тарыхый маанисин баса белгилеп, алдыда дагы 40 миңден ашуун батир жарандарга тапшырыларын айтты. Максатыбыз ар бир кыргызстандыкты өз үйүнө жеткирүү, деди мамлекет башчысы. Өлкөдө узак мезгилден бери үйгө муктаж жарандарыбызды турак жай менен камсыз кылуу маселеси мамлекеттин алдындагы негизги милдеттеринин бири болуп саналат. Ушундан улам өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган башка маселелер менен катар мамлекеттик ипотекалык компанияны уюштуруу аркылуу турак жай маселесин чечүүгө белсендик эле. Келип түшкөн арыздардын негизинде азыркы тапта республика боюнча турак жай алуу кезегине 40 миңден ашуун жарандарыбыз катталган. Элестетип көрүңүздөр, 40 миң киши бул дээрлик бир райондун же бир шаардын калкы. Бирок биз бул көйгөйдөн качпай, көз коркок кол баатыр деген макалдагыдай жарандардын үй бүлө маселесин, үй маселесин четинен чечүүгө киришкенбиз. Ошондо жарандарга жардам болсун деп, аларды жеткиликтүү шартта камсыз кылуу максатында мамлекет турак жай фондун кеңейтип көп кабаттуу үйлөрдү салууга киришкенбиз. Мына ошол аракетибиздин алгачкы үзүрүн эми көрө баштадык десек болот. Кезекте турган бардык жарандарыбыз мурдакыдай 10 жылдап кезекте турбай, жакын арада батирлүү болосуздар. Эч камсанабай чыдап туруңуздар. Биздин максатыбыз ар бир кыргызстандык үй бүлөнү үй жайлуу кылыш. Бир дагы кыргызстандык үй бүлө үйүм жок деп чет өлкөлөп же квартиралап жүрбөш керек. Биз ушул максатыбызды жакынкы убактарда толук аткарабыз. 15 кабаттуу 7 блоктон турган турак жай комплексинде 1 жана 2 бөлмөлүү 404 батир жана 3 бөлмөлүү 145 батир бар. Жалпы аянты 33 миң чарчы метрди түзгөн комплекс жашоо үчүн бардык шарттар менен камсыздалган. Жылытуу, суу, электр энергиясы борборлоштурулган. Мындан тышкары 119 унаа үчүн жер астындагы токтоочу жайы да каралган. Квартиры Батирлер бардык шарттары менен толук бүткөрүлгөн. Биз өтө кыска мөөнөттө 1,5 жылдын ичинде курулуш иштерин бүтүрүп, биринчи объектибизди колдонууга берип жатабыз. Бул дагы бир жолу мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу ипотекалык программанын маанилүүлүгүн айгинелейт. Ушул жерден долбоордун ишке ашырылуусун өзүнүн жеке көзөмөлүнө алган өлкө башчысы Садыр Нуркожоевичтин дагы ролун баса белгилеп кетүү керек. Бүгүнкү күндө биздин жөнөкөй жарандарыбыз, мугалимдер, дарыгерлер, социалдык жана мамлекеттик кызматкерлер жеңилдетилген шарттарда турак жайларды алып жатышат. Реализациядан проект. Көптөгөн үй бүлөлөр үчүн бул окуя жаңы жашоонун башаты болуп калды. Алгачкы батир ээлеринин кубанычында чек жок. Алар мамлекеттин колдоосу менен үй жайлуу болуп жаткандарына ыраазы. Мамлекет түзүп аткан мүмкүнчүлүк боюнча мен аябай чоң ыраазычылыкты билдирем. Биздин президентибиз Садыр Жапаровга мен вообще сөз жок, айтууга сөз жок. Мындай эч качан болгон эмес. 30 жыл бою булдай нерселерди биз даже көрмөк тургай кулагыбыз уккан эмес да. Анан дагы алабыз деген элдердин барына дагы ошо айтып кетет элем, алгыла. Бул мамлекеттен алгыла. Мамлекет эч бир алдабайт. Мамлекет деген мамлекет. Любой күнү мына азыр көпчүлүк үйлөрдө канча алданып калган элдер жүрөт. Ага караганда бул мамлекеттен алган үй өтө жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат. Мен аябай кубанычта болуп атам. 3 жыл мурун мамлекеттик ипотекага катталып кезекке тургам. Ошо көптөн күтүлгөн күн мына бүгүн келди. 3 жыл күтүп турмун, 3 жылда кезегим келди. Ошол бүгүн сүйүнүп отурабыз. Сүйүнүчүбүз, кубанычыбыз кучагыбызга батпай дегендей. Ошондой эле жалпы бул мамлекетке ыраазычылык билдирейин дегем, жалпы жарандарга ушундай ыңгайлуу шарттарды түзүп берген үчүн. Ошон үчүн жалпы жарандарга кайрыла кетсем, ишенгиле, силер да катталгыла, күткүлө, ошо ниетибизге жараша мына үйлүү да болуп калдык. Ошо чоң ыраазычылык мамлекетибизге.
Үй ала тургандардын тизмеси социалдык жеңилдетилген жана жеткиликтүү ипотека, ошондой эле үлүштүк курулуш программалары аркылуу кезекке турган жарандардан түптөлгөн. Ушул жылдын аягына чейин дагы 2000ге жакын үй бүлө жаңы конуштарына көчүп кирүүгө мүмкүнчүлүк алат. Бүгүн Төлөмишевдардын үй бүлөсүндө кубанычтуу күн. Алар мамлекеттик ипотекалык компаниядан жаңы үйлүү болушту. Батир 3 бөлмөлүү, жалпы аянты 85 чарчы метр. Өзүңүздөр көрүп тургандай, курулуш материалдары бардыгы сапаттуу жана заманбап дизайнда жасалгаланган. Ошондой эле бул үйдүн эң башкы артыкчылыгы ал борбордук жылытуу тармагына кошулган. Саламатсыздарбы? Ага өргөңөр куттуу болсун. Саламатсызбы? Ошол биз абдан кубанычтабыз. Ошол Садыр Нуркожоевичке жана ошол ГИК мамлекеттик ипотекалык компанияга чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Азыр ушинтип эле өзүңүздөр көргөндөй эле 3 комнаталык квартира алып отурабыз. Ошо мындай өзүңүздөр көргөндөй ремонту бар, бүт бардыгы даяр жашаганга. Эмесе отопление деп коет эмеспи? Отоплениясы болсо ошо центральный экен. Бүт бары газ кошулган, буюрса бардыгы ысык суу агат, бүт бары центральный. Жетиген Төлөмишев 9 жылдан бери банк тармагында иштейт. Жубайы менен баш кошкондон бери ар кимдин батирин ижарага алып жашап келишкен. Эминтип мамлекеттин колдоосу менен бардык шарттары бар үйлүү болуп отурушат. Алар үлүштүк курулуш программасы аркылуу тизмеге катталып, 9 айга жакын кезек күтүшкөн. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын турак жай курулушу өлкөнүн социалдык жана экономикалык өнүгүүсү үчүн маанилүү кадам болуп калды. Бул программанын алкагында ондогон объектилердин курулушу пландалган. Эске салсак, 2023-жылы мамлекеттик ипотекалык компания биринчи жолу өз алдынча турак жай курулушун баштап, бул чоң демилгени ишке ашыруу боюнча аракеттер уланууда. Бүгүнкү күндө өлкө аймагы боюнча жалпы 42 000 батирдин курулушу жүрүп жатат. Назира Бегалиева, Жумабай Исманалиев, УТРК, Бишкек шаары.